Төз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Агро-диалог республикалык агро-өнөр жай форуму старт алды. Иш-чара Борбор калаада 3 күн 3 багытта өткөрүлөт. Элге жогорку үстөк пайыз менен насыя акча берүү аркылуу кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз тартып алууга шектелген кылмыштуу топ аныкталды. Адам сатуунун курмандыктары токтой элек. Дүйнө жүзү боюнча аялдардын 51% сексуалдык кулчулукка кабылса, 19% эркектер эмгек кулчулугуна кабылышат. 4 балалуу жалгыз бой эне Тахмина Ашимовага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Темирлан Ташиев өзү жашаган батирин белекке берди. Ысык көлдүн Жыргалаң айылында чет өлкөлүк 4 жаран кар көчкү алдында калып каза болду. Бул маалыматты областык ички иштер башкармалыгы тастыктады. Буга чейин соц тармакта чет өлкөнүн жарандары кар көчкү алдында калып, 8 жабыркап, 4 көз жумганы тууралуу видео тараган. Милициянын маалыматына караганда 23 февраль күнү Чехиянын 23 жараны лыжа тебүү үчүн Жыргалаң айылындагы мейманканалардын бирине келип жайгашкан. 25 февраль күнү алар тоого чыгып, лыжа менен түшүп келе жаткан көчкү жүрүп басып калган. 19 киши бири-бирин куткарып аман калса, тилекке каршы 4 көз жумган. Алардын эң жашы 29 жашта болсо, улуусу 46 жашта болгон деп айтылат кабарда. Каза болгондордун сөөгү көчкү алдынан чыгарылып, Каракол шаарындагы өлүкканага жеткирилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул окуя бирдиктүү реестрге катталып, тергөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Бүгүн 26 февралда Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Сыйлуу конокту Манас эл аралык аэропортунан жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев жана Монголия менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Улан Бакасов тосуп алды. Эскерте кетсек, расмий иш сапардын алкагында жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушуулар өткөрүлүп, анын ичинен жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Көкбөрү жана кыргыз күрөшү 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун программасына киргизилген жок. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон көкбөрү жана кыргыз күрөш оюндарын 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун беттештик тизмесине киргизүүгө көмөктөшүүсүн өтүндү. Министр мындай кайрылуусун 26 февралда министрликтин коллегиясында билдирди. Анын сөзүнө караганда, бул улуттук оюндар эл аралык көчмөндөр оюнунда мелдештен тышкары көргөзмө оюн катары гана киргизилип калган. Бул туура эмес деп эсептейм. Сизди бул маселени чечүүгө көмөктөшүүңүздү суранам, деди министр. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюну быйыл 8-14 сентябрь күндөрү Казакстандын Борбору Астана шаарында өтөт. Буга чейин 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылы Туркиянын Изник шаарында өткөн. Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ага чейин 3 жолу Ысык көлдө уюштурулган. Бүгүн Бишкекте Агро-диалог республикалык агро-өнөр жай форуму башталды. Форумда дыйкан, фермерлер айыл чарба тармагындагы ишкерлер менен таанышып, бизнесин өнүктүрүүгө өбөлгө болуу жана өз продукциясын сырткай экспорттоого мүмкүнчүлүк жаратуу максатталган. Иш-чара Борбор калаада 3 күн 3 багытта өткөрүлөт. Андан соң Ош шаарында улантуу пландалган. Борбор калаада башталган форумдун алгачкы күнүндө айтылган маселелер менен кабарчыбыз тааныштырат. Бүгүн Бишкекте суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Агро-диалог 2024 республикалык форуму старт алды. Форумдун башкы максаты фермер менен экспортердун ортосундагы байланышты жөнгө салуу. Бүгүнкү агрофорумдун максаты бул мындай айтканда агро-диалог. Бул жерде фермер, кайра иштетүү ишканаларынын өкүлдөрү жана экспортер. Бул жерде негизги максат булар фермер менен кайра иштетүү ишканаларынын келишим түзүш керек.
1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, 5 жылға контракт беру керек. Экспортер менен фермерден алардын ортосунда келишим түзүш керек. Анткени экспортерде ал товарды жөнөтүш үчүн көлөм керек. А көлөм ким кылдырат? Фермер кылдырат. Бүгүнкү күндө мына ошол эки адамдын ортосунда аянча түзүп берип, анан кийин сүйлөшүп атат. Кыргызстанда дыйкандар өндүргөн продукциясын кайда сатаарын билбей, чыгымын актай албай калган учурлар башкы көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Мына ошол эле учурда өнөр жайда айыл чарба сырьёсу жетишсиз дейт министр. Мындан улам бүгүнкү түзүлгөн аянчада кайсы товарды канча көлөмдө, кандай сапат менен чыгарып өндүрүү керек деген маселелер талкууланды. Бул жерде абдан айткандай, орусча айтканда живой диалог болуп атат да, живой диалог болуп атат. Суроолорду берип атабыз, эркин микрофон болуп атат. Бул жерге мага дагы өзүмө дагы керектүү. Анткени мен бул жерде азыр Кыргызстан боюнча айыл чарба багытында эмне маселе, кандай проблемалар бар экен деп угуп атам өзүм дагы. Форумга республиканын бардык облустарынан келишкен дыйкандар, ишкерлер, кайра иштетүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр катышты. Алардын айтымында буга чейин айыл чарба тармагына дээрлик көңүл бурулмай келген. Бүгүнкү иш-чарадан кийин ишкерлер эми Кыргызстанда да агро өнөр жай өнүксө, жаңы рыноктарга чыгуу мүмкүнчүлүк жаралат деп үмүт артышууда. Бизде Таласта основной мал чарбачылыгы, айыл жергесин, анан кийин дыйканчылык. Дыйканчылыкта бизде Таласта көбүн эсе ушул тоют маселеси, көп жылдык чөптөр жана төө бурчак менен алек болобуз, анан мал чарбачылыгы менен. Бул форумдун уюштурулуп атканы биз үчүн, дыйкандар үчүн өтө пайдалуу болуп атат. Себеп дегенде жеңилдетилген кредиттер же мамлекеттен берилген жеңилдиктер, же болбосо ар кандай бири-бири менен келишим менен иштешүүгө мүмкүнчүлүктөр бардык өкүлдөр отурат, түзбө-түз байланышып, келишим түзүп алганга чоң өбөлгө түзүлүп атат. Мындай бизге абдан керек эле. Менимче бул нерсе мурун болсо дагы тар чөйрөдө болсо керек. Азыр республикалык масштабта эми региондорду кыдырат экен, абдан чоң таасирин тийгизет. Биз абдан канааттанып атабыз. Жана биз эмне тармакка же кандай бир маселени чечүүсөк, бардык тармактын өкүлдөрү ушул жерде отурат. Түзмө-түз байланышып, келишим түзүп алганга мүмкүнчүлүк чоң, Кудай буйрса. Бизге аябай эле чоң пользасы болот дейм. Азыркы тапта бизде Ат башы районунда неме жок, ат корумдар аябай аз. Бул жерде асыл тукум, ат корумдар жөнүндө сунуштар аябай көп болуп атат. Эмнеге дегенде саны бар, сапаты жок учур болуп атпайбы азыр? Сандан сапатка өткөн көп предложениялар болуп атат да бул жердечи. Белгилей кетсек, иш-чара 26-сынан 28 февралга чейин Бишкекте, ал эми 29 февралдан 2 мартка чейин Ош шаарындагы Жаннат мейманканасында өткөрүү пландалган. Иш-чара Борбор калаада 3 күн 3 багытта өткөрүлөт. Анда мал чарбасын, дыйканчылыкты жана багбанчылык менен мөмө жемиш өстүрүүнү өнүктүрүү талкууланып, кызыктар тараптар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, келишимдер түзүү пландалган. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинен Кыргызстанда суга суу тартыштыгы байкалууда. Мындан улам бул жылы ирригация тармагын жакшыртуу үчүн мамлекеттик бюджеттен кошумча 2 миллиард сомдон кем эмес каражат бөлүнөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев билдирди. Ал эми Сузак районунда ирригация иштери январь айында эле башталган. Бирок ошол эле райондо дыйкандарга суу тартыштыгы маселе жаратып келет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Сузак районунда 6 январдан тарта ирригация иштери башталган. Анда жалпы 45 чакырым каналдарды тазалоо пландалса, учурда анын 25 чакырымы тазаланып бүткөн. Бул жылы райондун ирригация тармагына 36 миллион сом каражат бөлүнгөн. Өзүңүздарга белгилүү район чоң. Сузак районунда жалпы 154 километр канал бар. Мындан 85 километр жер канал. Жалпы 3 системадан пайдаланабыз. Когарт, Караңгур, Кара дарыя, Чаңгет дарыяларынан. Негизги сугаруу булагыбыз болуп, гектары көп турган 18 гектарга жакын жер Когарт дарыясынан пайдаланабыз. 24-жылга 36 миллион сомго кысыдыларын даярдап, документацияларын титулдук тизмеге киргизгенбиз. Бунун ичинен Эр-1 каналынын 1 километр 600 метрдин бетондоо иштери каралган, Султан Ары каналынын 600 метр узундукта бетондоо иштери каралган. Сузак районунда жалпы 31 000 гектардан ашык сугат жер бар. Учурда райондо басымдуу болуп, дыйкандар дан өсүмдүгүн эгип келишет. Дыйкандарга суу тартыштыгы жаралбашы үчүн айыл өкмөттөргө тапшырмалар берилген. Ар бир өкмөттүн жыйынында акимибиздин да койгон тапшырмасы бар. Быйылкы жылы именно мына Сузак айыл өкмөтүнө Атабеков, Барпы, Кызыл Туу, Ташбулак айыл өкмөтүнө жергиликтүү бюджеттен дагы баягы скважина сууларын чыгаруу боюнча тапшырмалар берилген ар бир айыл өкмөткө. Анан бүгүнкү күнү бизде
Кудай кааласа баягы суу тартыштар кичине болот өзү жылда баягы биздин Көк каналыбыздын суусу баягы күнү сыган маалда тартылат. Ошондо ушу сузак зонага, ылдыйкы зоналарга сууну чаап жеткизүү сал неме оор кырдаал жаратат да. Биз бирок яманлап сүйлөмөйбүз. Биз мехнет кылайлы десе суу жок болуп. Сузак районунун тургуну Рахматилла Зухуровдун 3 гектарга жакын жерине беде эккен. Себеби Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу Чолок Терек айылында суу тартыштыгы болгондуктан башка эгин эге албай келет. Мындагы дыйкандар суу маселеси чечилсе, жашылча эгип пайда көбүрөөк көрмөкпүз дешет. Беде эгебиз, мака эгебиз, болгон эле бир 2 эле культураны эгебиз. Эмне себептен дегенде бизде суу тартыш. Мына бүгүн мына арыктарыбыз акыбалын көрүп атасыз. Так, 2 жолу, 3-чү жолу же оруп алабыз, же ала албай калабыз. Себеби кургап кетет. Суу жет келбейт, кургайт. Бизге şu su керек да, башка эчтеке керек эмес. Биз ошо суу болсо, машеттеги эл хаммасы помидорам экеди, пиязам экеди, сабызам экеди, базарга апарып берсек, базарда биз ham салымыбыз кошулат да, арзан болот да, кичине болсо ham да, элге şu арзан. Биз абарамыз, шундай тапшырып келердик. Ушул нерселер бизде болбой калды. Неге? Суумуз жок. Бул жайда мындан 30 жыл мурун иштеген. Учурда кароосуз калган скважина бар. Дыйкандар эски скважинадан кайрадан суу чыгаралы деп аракет көрүшүп, ага жалпы 2,5 миллион сом каражат жумшалары такталган. Бул каражатты сурап дыйкандар жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Бирок натыйжалуу жооп болбогонун айтып, наразычылыгын билдиришти. Өзүн Сузак районуна кайрылдык. Сузак районунан эч кандай жыйынтык болбоду. Өнүктүрүү фондго Жалал Абадка тапшырдык, Жалал Абад областнойго. Акыркы күнү мына каралды, бирок биздин долбоорубуз каралбастан ишке ашпай токтоп калды. Ар бири 100 гектарга расширительно. Мына бүгүн ушундай мезгил келди. Азыр суу тартыш, ушуну ишке түшүрүп алсак, өтө жакшы болот эле дыйкандар үчүн. Быйыл Кыргызстанда 540 суу каналы оңдолуп, сууну убактылуу топтоочу бассейндердин курулушу башталат. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев жазгы айдап себүү иштерине даярдык көрүү боюнча өткөн өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал быйыл кургакчылык болуп, суунун аз болушу күтүлүп жатканын белгилеп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн бул жаатта даярдык көрүүгө чакырды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Жарандарга жогорку үстөк пайыз менен акча судаларын берүү аркылуу кыймылсыз мүлктөрдү мыйзамсыз тартып алууга шектелген топ аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Кармалгандар жылына 60%дан 120%га чейин оор шарттарда накталай кредиттерди беришкен. Пайызын төлөй албаган карыз салуучулар күрөөгө койгон кыймылсыз мүлктөрүнөн ажырап калышкан. 22 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде 2 адам пара алып жаткан жеринен кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкарманын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда атылган топтун мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен башка жарандарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эске салсак, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев былтыркы жылдын аягында Жалал Абад облусундагы коопсуздук башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышында өлкөдөгү күрөөканаларды иликтөө тапшырмасын берген. Андан кийин 100дөн ашык күрөөкана текшерилип, жылдык пайыздык ченди 43%га чейин төмөндөтүүгө милдеттендирилген. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министринин ордун басары Улан Чаначев УКМКнын тергөө абагына киргизилди. 1 май райондук соту анын башкаруу чарасын тандап 29 мартка чейин камоо чечимин чыгарган. Буга чейин УКМК министрликтин жетекчилиги тарабынан мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акчаны мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталганын, Чаначев ошонун алкагында кармалганын билдирген. Кийин ал министрдин ордун басары кызматынан бошотулган болчу. Кул болдум мен. Даже ойыма келгенче ошо Россия коюп ушундай кул болуп келем деп ошо колум мененчи. 33 жаштагы Бактыгүл Жээнова Орусияда кулчулукка кабылганын айтууда. 2022 жылы таанышынын сунушу менен иштегени барган келинге 90 000 рубль айлык майына төлөнөт деп убада беришкен. Ал алыста ур токмокко жана зордуктоого кабылып, 1 жыл бою бир тыйында калган эмес. Учурда Кыргызстанга качып келген Бактыгүлдүн окуясы боюнча Бишкектин 1 май райондук милициясы адам сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, иш тергелип жатканы маалым. Жолдош менен да ажырашып кеттим, кайнелем менен да көп сөздөрдү уктум, кайнежемен көп запкы жедим ушу колдун айынан. Бирок өмүрүмдө ушулардын баары болот деп эч ойлогон эмесмин.
Даже ойыма да келген емес бұл нерсечи. Ушунча ушундай жашоом ушундай жабыркайм деп ойлогон эмесмин. Дүйнө жүзү боюнча 51% аялдар сексуалдык кулчулукка кабылышат. Учурда түрдүү жумушка чакырган азгырык жарыялар көбөйгөн. Дээрлик бардыгында көп айлык акы, акысыз тамак аш, жатакана убада кылынат. Иш издеп кыйналып турган адамдар мындай жарыяларга оңой илинет. 2022 жылы дал ушундай шартта Акылай Грузияга барган. Ага котормочулук үчүн чоң айлык сунушталып, аягында алдоо жолу менен сексуалдык кулчулукка кабылып, 3 айдан кийин Кыргызстанга качып келген. Вот этот момент, даже если этот человек был для меня противен, на тот момент я только думала, чтобы вернуться к своим детям, живым, здоровым. Бул коомчулукка жарыяланып калгандардын бир чети гана. Статистикага карап көрсөк, 2023 жылы адам сатуу боюнча Кыргызстанда 5 иш каралып, 2 кылмыш иши сотко жеткен. Деген менен чет өлкөгө чыккан ар бир экинчи жаран кулчулукка кабылары белгиленет. Бирок мындай көрүнүштөр жашыруун сакталат. Адам сатуу кылмыштары өтө латенттүү кылмыштар да булар. Өтө жашыруун кылмыштар. Буларды кылган кылмышкерлер мисалы жашынган аз келгенси баягы жабырлануучулардын көбү арыз менен келип кайрылбайт да ошол укук коргоо органдарга. Себеби дегенде жана маалымат чыгып кетет деп, баягы кыздарды деле түшүнсө болот, эгер баягы сексуалдык кулчулукта жүргөн кыз ал маалыматты чыгарга келбейт, ошол себебинен баягы эме менен кайрылбайт. Ошол себебинен бүгүнкү күндө биз деген ошо адам сатуунун концепциясын иштеп чыгып аткан жеринен бүгүнкү күндө улуттук механизмди дагы биз жаңыртайлы деп атабыз. Ушу токтомго эме өзгөртүүлөрдү киргизип. Себеби дегенде эң негизги максат укук коргоо органдар адам сатуунун курмандыктары бизге жарандар келип ушу арыз менен кайрылуунун эң негизги максаты бул деген купуя сыр менен иштеш керекпиз да. Адам сатуунун курмандыгы менен уюшкан кылмыштуу топтор иштешет. Ага бөгөт коюу максатында укук коргоо органдарына республика боюнча семинар башталды. Алгачкысы бүгүн Жалал Абадта болуп өттү. Анда кандай ыкчам иш аракеттер менен кулчулуктун алдын алуу, болтурбоо иш аракеттери талкууланды. Долбоорубуз бүгүнкү күндө ушу Кыргызстан боюнча жайылат. Бүгүнкү пилотный болуп Жалал Абад башталды. Эртең Ошто өтөбүз, бүрсүнү Баткенде, анан Талас ушундай бүт область боюнча руководствону жайылтып, кеңири түшүндүрүп, колдоруна карматабыз. Миграциянын экономикалык жактан мамлекетибизге пайдасы тийген менен ошол эле кезде жана үй бүлөнүн бузулушуна, балдардын кароосуз калуусуна, балдар арасында зордук зомбулуктун болуусуна, миграцияга кеткен жарандарыбыздын эмгекке болгон кулчулукка жана сексуалдык зордук зомбулукка кабылган учурларга миграция бүгүнкү күндө себеп болуп калууда. Анализдеп көргөндө дагы жанагы ошол миграцияга кетип үй бүлөлөрдүн бузулуусунан жана бүгүнкү күндө социалдык жетим балдарыбыздын да саны өсүп атат да, чындыгында айтып кеткенде. Анан кийин бул жерде мен айта алат элем, бул адам сатууга каршы, зордук зомбулуктун алдын алуу, жалпы эле жарандарыбыздын укуктарын сактоо багытында жалпы коомчулук баарыбыз тыгыз иш алып барышыбыз керек деп ойлойм. Адам сатуунун 4 формасы бар. Бул сексуалдык кулчулук, эмгек кулчулугу, адамдарды кайырчы кылып иштетүү жана адамдарды союп органдарын сатуу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда органдарын сатуу фактылары катталган эмес, бирок башка формаларына кабылып калгандар кезигүүдө. Мындан улам тиешелүү кызматтар мыйзамдуу жол менен эмгек миграцияга барууга, таныш билиштерге ишенбөөгө чакырышат. Мыйзамдуу жолду алып барып, ошо эмгек миграцияга алып бара турган ошо частный жана агентстволор бар деп коет. Ошолор частный агентстволор менен эмгек макулдашууларга кол коюлат. Ошол бүт мыйзамдын негизинде ошентип барып, биздин элдер барып иштесе болот. Ошондо сен адамдын жана курмандыгы болуп чалынып калбайсың деген сөз. Эгер жанагы болжолдоо эле бирөө айтты эле ушундай жерге барып, Казакстанга же Россияга ошол жака барып, заводко же ушундай кишиге барып иштеп $500 же $800 айына алам деп болжол менен баргандардын көбү ошол барып туруп адам сатуунун курмандыгына чабылат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин эң негизги максат биздин жарандарга бүгүнкү күндө жана бою жетип калган студенттерге миграцияга чыгам деген адамдардын баары ушу маалыматка жетиш керек. Ушу мигрант кейжир сайтына кирип окуш керек. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад. Интимдик кызмат көрсөткөн интернет топтордун уюштуруучулары кармалды. 2024 жылдын 20 февралында кылмыш жаза кодексинин 160-беренесинин негизинде Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагында мессенджерлер аркылуу интимдик жана эскорт кызматтарын көрсөткөн
WhatsApp жана Telegram мессенджерлеринин чат администраторлары колго түштү. Атылган интернет чаттарында Instagram жана TikTok социалдык түйүндөрүндө популярдуу болгон 18 жаштан 25 жашка чейинки 15ке жакын модель кыздар жана 300дөн 5000 акш доллар өлчөмүндө акчалай акыга интимдик кызмат көрсөткөн сулуулар сынагынын катышуучулары тартылган. Жогоруда аталган администраторлор кыздарды коңшу өлкөлөргө интимдик кызматтарды көрсөтүү үчүн жиберип турушкан. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында 2 жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Өлкөдө 5 жашка чейинки балдардын 47% аз кандуулук менен жабыркайт. Анемия баланын саламаттыгына, өсүшүнө жана интеллектуалдык жактан калыптануусуна терс таасирин тийгизет. Мындан улам аймактарда алдын алуу жана түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет. Деген менен балдар арасында анемия токтоп калган жок. Алсак Жалал Абад облусу боюнча учурда 10 миңден ашык бала аз кандуулук менен жабыркайт. Кененирээк кийинки материалда. Сразу көздөн карайбыз, бледный болуп турат. Алакандан карайбыз, алакандары бледный болуп турат, тырнактардын иштери агарып көрүнүп турат, аз кандуулук. Мындай белгилер баланын каны аз экенин көрсөтөт. Андан сырткары табити жоголуп, көп уктап, интеллектуалдык жактан өсүшү кечеңдеши ыктымал. Бул кан составындагы гемоглобиндин түшүп кетиши. Гемоглобиндин составында бул железо болот да. Анан бул железо эмнени аткарат? Железо бул транспортный функцияны аткарат. Кислородду жеткизип берип организмге, клеткаларга. Андан улекселди алып чыгып кетет да. Эгерде кан аз болсо, бала көп ооруйт. Иммунитети слабый болот. Экинчиден бул мээсине да жетпесе, аң сезиминин өөрчүшү да төмөн болот. Анан клеткалар өсүү, организмдин өсүүсү да начарлайт да. Жалал Абад облусу боюнча 2023 жылы аз кандуулукка кабылган балдардын жалпы саны 10.680 түзгөн. Анын 6.200дөн ашыгы алгачкы жолу катталгандар болгон. Жалал Абад шаары боюнча 1.631 балада анемия аныкталган. Оорунун себептери анемия менен жабыркаган кош бойлуу энеден балага өтүшү, туура эмес тамактануу жана жеке тазалыкты сактабагандык болуп саналат. Аз кандуулуктун көбөйгөнүнүн дагы себептери бизде дагы таза колду жуу, айрыкча балдар бакчаларында, мектеп окуучуларында ушундай шарттарды түзүшүбүз керек. Антпесек бизде балдарыбызда митек курттар көп болот, а митек курттар ар дайым аз кандуулукка алып келет да. Эненин питаниясы аябай таасир этет. Эне боюнда болгондо баардык тамактарды тамактаныш керек да. Толук кандуу тамактаныш керек. Туура тамактануу менен аз кандуулуктун алдын алууга болот. Бирок бул ыкма менен дарылоо мүмкүн эмес. Жашылча, жемиш сыяктуу пайдалуу азыктар темирди канга сиңирүүчү касиетке ээ. Эгер аз кандуулуктун белгилери байкалса, алгач дарыгерге кайрылуу оң. Биз дайыма энелерге айтабыз да, бала өзүнүн ушу алаканынча этти бир күндө жеш керек дейбиз. Дайым ошентип үйрөтөбүз. Бизде жашоо шарты оор үй бүлөлөр да көп да, алар чындыгында эт жешеби жетпей. Анан биз дайыма үйрөтөбүз энелерге, эгер эт жеп жегенге мүмкүнчүлүк болбосо, баягы эмелер барга, лоя маштар, өзүбүз өстүргөн лоя маштар, ошолорду кошуп, анан көк чөптөрдү кошуп, жакшынакай кылып тамактарды жетиргенди үйрөтөбүз да, ошондо аз кандуулуктун алдын алат элек. Кыргызстанда 6 айдан 5 жашка чейинки балдардын 47% аз кандуулук менен жабыркайт. Бул туурасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кабарлаган. Андан сырткары анемияга чалдыккандар кантип дарыларды 50%га чейин арзандатуу менен алса болоорун жарыялаган. Дарыларды кимдер жеңилдиктер менен ала алат? 16 жашка чейинки балдар, камсыздандырылган, бир жерде окуп жаткан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр, үй бүлөлүк медицина борборлорунда катталгандар, дарыгерден электрондук рецепт алгандар дарыны 50% арзандатуу менен алса болот. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.
Пенсиялык камсыздандырууга укугу жок болгон 112 баатыр эне 3000 сом өлчөмүндө ар айлык социалдык жөлөк боло алат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча баатыр эне орденинин ыйгаруу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиянын карамагында болот. Жана мамлекеттик сыйлыктар жана ардак наамдар жөнүндө жоого ылайык жүргүзүлөт. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Пенсияга укугу жок жарандар пенсия курагына жеткенде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен төлөмдөрдү алышат. Анын ичинде баатыр эне ордени менен сыйланган аялдар 2024 жылдын 1 февралына карата пенсиялык камсыздандырууга укугу жок болгон 112 баатыр эне 3000 сом өлчөмүндө ар айлык социалдык жөлөк боло алат. Турарга үйү жок. Балдарын кароого чамасы жетпей калган 4 балалуу жалгыз бой эне үйлүү болду. Турак жайга муктаж болгон каарманыбыз Тахмина Ашимова УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кат жолдоп, ага уулу Темирлан Ташиев Бишкекте өзү жашап жаткан батирин белек кылган. Учурда бул үй бүлө баш паниктүү болуп, балдары жаңы мектеп жана бала бакчага бара башташкан. Кубаныч менен шаңга толгон булак өргөдө 4 балалуу жалгыз бой эне Тахмина Ашимова турат. Алардын мында жашап жатканына дээрлик 4 айдын жүзү болгон. Баласты колу семметей басына кегендетей. Үйү болгон эзетелең өртө жылдыздын. Өркө жауап тапсырылды неси чындыктын. Ауылдырга bir kutaptagan hey men ulumun şaracı besken kırgızdım ayıldığı aksalışı bir kutaptagan hey men ulumun şaracı besken kırgızdım. Бул жаңы турак жайды Тахмина Ашимованын үй бүлөсүнө Камчыбек Ташиевдин уулу Темирлан Ташиев белек кылган. Үй бүлөнүн батирге муктаждыгынан кабардар болгон Темирлан өзү жашаган үйүн 4 балалуу бул энеге тапшырган. Мен Камчыбек Ташиевдин уулу боломун. Дел ушул жерге алып кирди. Биз күтүүсүздөн эле киргенде эле ушул үйдө бүгүндөн баштап сиздердики жылуу жумшак жашаңыздар дегенде ушундай бир жаш чыкты. Ал жашты мен азыр айта албайм да. Ал күн ушунчалык бир мен ойлодум, түшүм го деп ойлодум. Көп убакка чейин уктап атып деле ойгом түшүнбеспи деп, коркаттым да түшүнбеспи деп. Ушинтип көпкө чейин ушинтип жүрдүк, аябай ыраазыбыз. Бүт мебели менен, жууркан төшөктөрү менен, килемдери менен экен. Аллах таалам ушунчалык муңу үнү жеткен экен. Убакыттан пайдаланып ушул атанын гана уулу эмес, ата журтун уулу кылып тарбиялаган, ушундай уулду тарбиялаган Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке ыраазычылык айтабыз. Үй бүлө мүчөсүнүн ар бирин Аллах таалам өзү коргопсун, колдосун. Бекем ден соолук, кажыбас, бакубат, кайраттуу узун өмүр каалайбыз. Биз буга чейин жерди жашайт элек. Сууну жерден алат элек. Бүгүнөн баштап силердин үйгө көз илеп кеткенбиз. Тахмина Ашимованын жолдошу 2020 жылы ковид илдетинен каза болгон. Жашоо шарты оорлошуп, балдарды камсыз кылууга чамасы жетпей, буга чейин туруктуу жашаган үйү жок, батирлеп күн кечирип келишкен болчу. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.
2024 жылдағы ажылық сапардың басы $3750 болгондугун Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кабарлады. Төлөмдөр 27 февралдан 4 мартка чейин жүргүзүлөт. Ажылыкка барууга $2000 төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер 27 февралдан 4 мартка чейин убакыт аралыгында РСК банктын иштөө убактысы бүткөнгө чейин калган $1750 төлөшү керек деп билдирди муфтияттан. Былтыр ажылык сапардын басы $3900 болгон. 2024 жылдагы ажылыкка Кыргызстандан бара турган зыяратчыларга 6060 орун бөлүнгөн. Кыргызстандык спортчулар быйыл жайында Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына 5 жолдомо утуп алышты. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин коллегиясында министрдин ордун басары Айбек Абдымомунов билдирди. Анын айтымында учурда Акжол Махмутов грек-рим күрөшчү, Жоломан Шаршембеков грек-рим күрөшчү, Айсулуу Тыныбекова аялдар күрөшчү, Айпери Медет кызы аялдар күрөшү жана Денис Петрашевта сууда сүзүү боюнча жолдому бар. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылык алып, түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.